Жатын моюнчасынын рак оорусунун дерлик бардык учурлары адамдын папиллома вирусу тарабынан чакырылат. Мындан улам, эмдөө бул оорунун алдын алуудагы негизги жана бирден бир натыйжалуу чарасы болуп саналат. Гардасил вакцинасы адамдын папиллома вирусуна каршы кыйла кооптуу жана жайылган 6, 11, 16 жана 18 түрүнөн коргойт. Адамдын папиллома вирусуна каршы вакцинаны жайылткан биринчи жылы 11, 12, 13 жана 14 жаштагы кыздар акысыз ала алышат. Кийин вакцинаны 11 жаштагы гана кыздар Кыргыз Республикасынын алдын алуучу эмдөөлөр календарына ылайык алышат. Эмдөө мектептин медициналык кабинетинде жасалат. Эгерде сиз эмдөөнү өткөрүп жиберген болсоңуз, үй-бүлөлүк медицина борборуна, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна жана ФАПтагы үй-бүлөлүк дарыгерге кайрылыңыз. Вакцина ийин тарапка 6 айлык аралык менен 2 жолу жасалат. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө мурдагы вакциналарга оор аллергиялык реакциялар болгон учурда жасалбайт. Оору жогорку температура менен коштолуп, курч өтүлүп жаткан мезгилде жана өнөкөт оорулар күчөгөн учурда эмдөөнү айыккандан кийин жасоого болот.